Эл аралык мекендештер теледолбоору ЛТР телеканал аркылуу 2008 жылдын аягында эфирге чыга баштаган. Ошол мезгилден бери Орус аймагында жашап, иштеп жүргөн мекендештерибиздин жашоо турмушун чагылдырып келет. Кыйынчылыктарга туруштук берип, мигранттардын салам дубайларын алтындай болгон мекенине жеткирип келген журналисттер мынтип өлкө башчысынын сыйына татыктуу болушту. Мында аракет кылсаң берекет деп коюшат экен. Биз бул көрсөтүүнү ушул деңгээлге алып чыкканга чейин далай кыйынчылыктарды көрдүк. Жеке турмушта да анча-мынча нерселерге көз жумууга туура келди. Бирок мына ошол аракеттин акыбети кайтып, бүгүн мына өлкө башчыбыз менен жолугушуу аябай чоң деңгээлде өттү мен үчүн. Бул мен үчүн чоң жетишкендик болду. Мындан ары иштешибизге дагы чоң дем берет деп ойлойм. Анткени өлкө башчы аябай мекендештер теледолбоорун өзү көрөт экен да, өзү көрүп, бизге айрым мен унутуп калган жерлеримди дагы, айрым окуяларды, моменттерди өзү айтып, мондай жерлер болду го, кыргыздар ушул жерде кыргыз балдар жашайт экен деп өзү кызыгып көргөндүгүн айтты бизге. Телеберүү буга чейин демөөрчүлөр тарабынан каржыланып келген болсо, эми өлкө башчысы өзү каржылоого алып, жылына $10.000 бөлүп бере тургандыгын билдирди. Бул берүү тууралуу Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кирүү боюнча мыйзамга кол коюу учурунда баса белгилеген. И для меня, скажу, конечно, это радость. Я часто смотрю передачи. Вактым бола калса эле мейли таң эрте кечинде болсун сыналгыдан программаларды көрөм. Өзгөчө биздин мигранттар жөнүндө ЛТР каналында үзгүлтүксүз көрсөтүүлөр даярдалат. Бул мен үчүн өзгөчө кубаныч. Эми миңдеген жарандарыбыз эркин, укуктары корголуп жүрө алышат. Сотням тысяч наших граждан уже они смогут спокойно передвигаться, спокойно трудоустраиваться. Мекендештер телеберүүсүн өлкө башчысы үзбөй көрөт. Бул тууралуу президент бүгүнкү жолугушууда билдирген. Ошондой эле мекендештер телеберүүсү чет жактарда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттарынын жашоо турмушун чагылдырууда салымы чоң экендигин баса белгилеген. Өлкө башчыбыздын биздин көрсөтүүнү өзү көрүп, өзү ушул колдоо көрсөтүп жатканы бизди аябай кубандырды. Анткени бул мекендештер көрсөтүүсүн колдогону бул биздин өз жеринен сыртта жүргөн миңдеген мигранттарыбызды колдогону деп билем. Мына ушул мындан аркы биз буга чейин демөөрчүлөрдүн эсебинен чыгып келген болсок, мындан аркы каржы маселесин президентибиз өзү көтөрө турган болду. Ошондо бизге жылына $10.000 бөлүнүп, биз бир гана жакынкы мамлекеттерге эмес, дүйнө жүзүнө, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө эмгектенип жаткан биздин мигранттардан кабар алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Телеберүү жаатында оператордун ролу абдан чоң. Мекендештер телеберүүсүнүн оператору Залкар Оморов чет өлкөдө иштөө үчүн чоң жоопкерчилик талап кылынаарын билдирди. Чет жакта иштегенде эми кандай десем, бул Кыргызстандагы съемкаларга караганда айырмачылыгы бул чет жакка барганда жоопкерчилиги абдан чоң болгондуктан тартуу бир аз кыйын болот экен. Анан көбүрөөк ойлонуп жакшы иштеп, мындай жакшыраак тартканга аракет кылат экенсиң. Кыйынчылыктар көп эле болот. Мына журналист кызыбыздын ыйлаган күндөрү болот. Ошентип экөөбүз талаада ачка калган күндөр болот, анча-мынча ушундай кыйынчылыктар көп эле болот. Анан эң негизгиси бул ошончо алыс жерге баргандан кийин жоопкерчилиги чоң, жакшы тартып келиш керек ошол. Буга чейин эл аралык мекендештер телеберүүсү жакынкы өлкөлөр менен гана чектелип жатса, мындан ары кыргыз мигранттар эмгектенип жүргөн алыскы өлкөлөргө барууга мүмкүнчүлүк алды. Кайрат Кенжебай уулу, Бекжан Токтосунов, ЛТР Бишкек.